Жаш ишкерлер ассоциациясынын Талас облусундагы филиалы жергиликтүү ишкерлер үчүн бизнес кемп окутуу семинарын өткөрдү. Аталган иш-чарага облусубуздун аймактарынан жана Талас шаарындагы жеке ишкерлер келип катышты. Аларга бизнести өнүктүрүп, өркүндөтүү багытында атайын тажрыйбалуу бизнесмен, эксперт Элдар Абакиров бизнесте өнүктүштүктө кантип иштөө керек, өнүктүштү тандоодо эмнелерге маани берүү керек деген темаларда атайын презентация өттү. Азыр Таласка эң мындай кыска мөөнөттө ачыла турган бизнестер ошол эле сүт тармагы болушу мүмкүн. Ошол эле мөмө жемиш, жер жемишти кайра иштетүү болушу мүмкүн. Бизнес кемп иш-чарасы эркин форматта өтүп, ишкерлер семинардын алкагында өздөрүн кызыктырган бардык суроолорго жоопторду алышты. Семинардын темасы айтып тургандай, өнүктүштүктө ар кандай түшүнбөстүктөргө жол бербөө үчүн аны туура жана кызыктар адамдарды тандап алуу маанилүү. Эксперттин маалыматында өнүктүштү туура эмес тандоонун айынан Кыргызстанда түптөлүп, бутка туруп калган канчалаган бизнестер талкаланууда. Булардын баары өлкө экономикасына да өзүнүн терс таасирин тийгизет. Бүгүнкү тема бул өнүктүштү тамдоонун ыкмалары, өнүктүштү туура тамдоо дегендей тема. Бул Кыргызстан үчүн да албетте өтө маанилүү. Анткени жаңылыктардан деле көрүп атабыз. Кичиби же чоң компаниялар деле өнүктүштөр бири-бири менен тил табышпай, гүлдөп, өсүп, салык төлөп, жүздөгөн адамдарга жумуш берген компаниялар жок болуп да кетип атат. Демек, булар башынан эле өнүктүштүк системаны туура эмес түзүшкөн да. Хотя бирок дүйнөлүк практика бар, тажрыйба бар. Кантип туура өнүктүштү тандаш керек, кайсы суроолорго жооп бериш керек, кайсы эрежелерди сакташ керек, кантип бири-бирин тааныш керек. Биз ошол жөнүндө бүгүн семинар өттүк да. 2 күнгө созулган иш-чаранын алкагында спикерлер жеке ишкерлерге каржыны туура башкаруудан баштап, бизнестеги кирешелүү тармактар, Талас облусу үчүн приоритеттүү болгон ишкерликтин түрлөрү жана аны өнүктүрүп кетүү жолдору тууралуу маалыматтар берилди. Семинардын катышуучусу жеке ишкер Эркин Эшимбаева буга чейинки бизнестеги тажрыйбасына карабай, мындай окутууларга катышып, спикерлердин жаңы маалыматтары менен таанышып турат. Бүгүнкү күнү ушу ЖИА компаниясы ошо бүт ишкерлердин башын бириктирип, көпүрө болуп, бийлик менен дагы жана башка структуралар менен, жана башка ошондой партнерлор менен иштөөгө дагы мындай аябай жол ачып атат. Анан бүгүнкү тема болсо мага аябай жаккан жагы ошо Элдар Абакиров, экономика министри, экс-министр болуп иштеп, анан бүт ошо бизнестин сырларын бизге аябай түшүндүрүп берди. Бүгүнкү темабыз өнүктүштүк деген тема экен. Мисалы үчүн биз ишкер болуп иштегенде жалаң эле акча табууну ойлобостон мунун биз ар кандай жактарын ойлошубуз керек экен дагы. Иш-чаранын дагы бир катышуучусу каржылык кызмат көрсөтүү тармагында эмгектенгендиктен, бизнестеги өнүктүштүк, каржыны туура пайдалануу жана башка багыттагы финансылык билим алар үчүн эң маанилүү экендигин айтат. Негизи семинарлар деги эле жакшы эле өтөт. Тем более ЖИА ишкер ассоциациянын семинарлары аябай мыкты. Негизи көп нерсени аласың, ошону дагы колдонгонго да аракет кылабыз да. Анан башка ишкерлерге да жеткиргенге аракет кылабыз. Бул бизнес ассоциация Талас ЖИАнын бүгүнкү бизнес кампы өтө жакшы деңгээлде өтүүдө. Биз бул жерден өзгө көптөгөн жакшы маалыматтарды алдык. Дүйнөлүк деңгээлде эгер өнүгүп өсө турган боло турган болсок, документтерге дагы кылдат көңүл бурууда. Мисалы үчүн биз ишти кандай баштайбыз, ошонун ичинде ишибиз канчалык деңгээлде өнүгүп келе жатат, өнүгүп кетүү үчүн келечегин болгону жакшы экен. Себеби эки адам бөлөк, бирок билек бир токот экен го. Бардыгыбыз бир максатта иштеп турган болсок, бизнесибиз алдыга өнүгүүсү бул эки өнүктүштүн гана пайдасы эмес, жалпы Кыргызстандын пайдасына дагы өтө чоң жардамдарын тийгизет деп. Жаш ишкерлер ассоциациясы уюштурган мындай семинарлардан ишкерлер чоң сабактарды алышат. Бизнести мыйзамдаштыруу жана эсеп иштери, аларды туура жүргүзүү бизнестин өнүгүшүнө алып келет. Андыктан иш-чаранын катышуучулары жогорку ынтызарлык менен мындай семинарларды күтүшөт. Бүгүнкү бизнес кемп долбоорунун негизги максаты бул ишкерлердин ортосунда ынтымакты чыңдап, жаңы ой пикирлерди алмашуу, анан ошо ишкерлерге бир жаңы идеяларга аянтча түзүү. Бул бизнес кемпте биз бул бир теманын алкагында семинар болот, 2 күндүк. Бул неформальный, бул жайлоодун койнунда мындай
баардык нерсени тынч жерде. Бүгүнкү темабыз өнөктөш менен иштешүүнүн шарттары жана ыкмалары болду. Мындан сырткары да биз ар кайсы темада эл аралык базарларга чыгуу кантип чыкса болот. Ошондой темаларды биз атайын чоң спикерлер чакырып, ушундай долбоорлорду өткөзөбүз. Облусубуздагы дыйкан фермерлердин жана багбандардын финансылык сабаттуулугун арттыруу жана өнөктөштүктү күчөтүү менен өлкөнүн, анын ичинде Талас облусубуздун экономикасына эбегейсиз зор өсүүлөрдү алып келүүчү ишканаларды, завод-фабрикаларды курууга болоорун эксперттер баалымдайт. Анткени Европа жана Америка сыяктуу учурдагы эң өнүккөн өлкөлөрдө өнөктөштүктүн жардамы менен династиялык компаниялар өсүп чыккан. Гүлмайрам Кенжекулова, Сүймөнкул Айтматов, Тилек Жоламанов, Талас району.